15 bölüm. 7-жылы кечирим кыл. Кечирим төмөнкүлөрдү камтыйт. Жакынына же бир тууганына карыз берген ар бир адам карызын кечирсин. Төлөтүп албасын, анткени ал кечирим теңир үчүн жарыяланган. Бөтөн жерликтен төлөтүп ал эми бир тууганыңа берген карызыңды кечир. Сен жашаган жерде жакырлар болбойт. Анткени мурастап алышың үчүн энчиңе берип жаткан жерге Кудай Теңириң батасын берет. Эгерде бүгүн мен сага берип жаткан осуяттардын бардыгын аткарып, Кудай Теңириңдин үнүн уга турган болсоң, Кудай Теңириң өз айткандай батасын берет. Ошондо сен көп элдерге карыз бересиң, өзүң карыз албайсың. Көп элдерге үстөмдүк кыласың, алар сага үстөмдүк кылышпайт. Эгерде Кудай Теңириң сага берип жаткан жерде, сага жакын жашаган бир туугандарыңдын ичинен кимдир бирөө жакыр болсо, анда жакыр бир тууганыңа таш боор болбо. Колуңду жумба, колуңду ачып, анын муктаждыгына жараша карыз бер. Сак бол. Сага 7-жыл жакындап келе жатат. Ал кечирим жылы деген жаман ой келип, жакыр бир тууганыңа кайрымсыз болуп, кечирим кылбай койбо. Болбосо ал сага нааразы болуп, Теңирге боздоп жиберет. Ошондо сен күнөөкөр болуп каласың. Ага карыз бер. Карыз берип жатканда ичиң оорубасын. Ошондо Кудай Теңир сенин бардык иштериңе, кыла турган иштериңе батасын берет. Анткени жардылар сенин жериңде дайыма болот. Ошондуктан мен сага буйрук кылам. Өз жериңдеги бир тууганыңа, жакырга колуң дайыма ачык болсун. Эгерде сенин бир тууганың еврей же еврей аял өзүн сага сата турган болсо, анда ал сага 6 жыл кул болсун. Ал эми 7-жылы аны боштондукка чыгар. Сен аны боштондукка чыгарганыңда куру кол чыгарба. Ага Кудай Теңириң батасын берген малыңдан, эгиниңден, жүзүмүңдүн ширесинен бер. Сен да Мисир жеринде кул болгонуңду, Кудай Теңириң сени куткарып алганын эсиңден чыгарба. Ошондуктан мен ушуну бүгүн сага осуяттап жатам. Ал кул сенин үйүңдө жакшы жашагандыктан сага сеникинен кетпейм, себеби мен сени жана сенин үйүңдү жакшы көрөм десе, анда шибеге алып ал кулду эшиктин кашегине алып барып кулагын көзөп кой. Ошондо ал түбөлүккө сенин кулуң болуп калат. Күңүңдү да ошондой кыл. Аны боштондукка чыгаруу сен үчүн оор болбосун. Анткени ал сага 6 жылдын ичинде жалданма жумушчудан 2 эсе көп иштеп берди. Ошондо сенин кыла турган ишиңдин бардыгына Кудай Теңириң батасын берет.